Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Германия... Ким? Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Германияда жүрөгүнө операция жасагандан кийин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кечээ Кыргызстанга кайтып келип, дароо Баткен облусуна барды. Ал жакта эл менен жолугуп, коррупцияга малынгандын баары камалат деп, чек ара маселелери тууралуу да пикирин айтып, Төрткүл суу сактагычы менен байланышкан проблемага дагы токтолду. Төрткүл суу сактагычы тегереги, анын башы аягы толук бойдон Кыргызстандыкы жана ал эч кандай башка мамлекетке жөнүндө сөз болушу мүмкүн да эмес. Чогулгандардын суроолоруна жооп берип жатып, Ташиев эртеңден тартып коррупцияга аралашкан өтө жогорку кызматтагы адамдар кармала баштайт деп билдирди. Чын эле ошондой болобу же болбойбу, ал башка маселе, бирок Ташиев элдин оюндагыны таабайт деп популярдуулугун жогорулатып жатат. Эл менен аралашып берилген суроолорго дагы дароо ачык жооп берип, ал бир топ кадыр топтоого жетишти. Президент менен жолугам күн кечинде. Сиздер боюнча баардык толук маалыматтарды айтып берем. Эртеңден баштап көрөсүздөр. Эртеңден баштап биз дагы бир нече чоң чиновниктерди камакка алабыз. Себеби алар элдин канын коргондор. Жөн адамга тийбейбиз. Жөнөкөй адамга тийбейбиз. Так. Мындан ары кимдир бирөө коррупция кылганды, кылам деген даже оюна келбеш керек да. Коррупциялашкан адамдарды кармоо эртеңкиге калтырылбай эле, кечээ кечинде бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райым Матраимов дагы бир жолу УКМКга суракка чакырылып, ошол жерден кармалды. Ага мыйзамсыз баяган деген күнөө коюлду. Мурдагы күнөө менен ал айып пул төлөп кутулуп кеткенине токтолуп, Ташиев кечээ андай чечим чыгарган соттор тууралуу да айта кетти. Матраевдин соту боюнча мен ошону алыс жакта жүргөндө уктум. Анын банк эсептерин, үй мүлктөрүн сот бошотуп жибериптир деген маалыматты уктум. Бүгүн кечинде барып ошол маалыматтарды барып топтоп документтерди бир сырай карап чыгам. Так. Мен ойлойм, Матраев боюнча мен эртеңден баштап чара көрөм деп. Матраимовдун кармалганы президент Садыр Жапаров сапар менен Москвага барар алдында болуп жатканына да көңүл буруш керек. Анткени Орусиянын маалымат каражаттары октябрдан бери Жапаров менен Ташиевдин кылмыш чөйрөсү менен байланышы бар деп кабарлап келген. Октябрда Кримтөбөл Камчы Гөлбаев кармалганда айрымдар аны театр оюну деп да атаган. Бирок эми Матраимов дагы кармалып жатат. Матраимов менен байланыштуу Вашингтон жана Москванын кызыкчылыктары төп келишип калгандагы өтө кызык. Бирок Матраимов кытайлык уйгур ишкер менен кызматташса да, Кытай эч нерсе билдире элек. АКШнын элчиси болсо Матраимовду атынан атабай, анын Атамбаев койгон каймана атын пайдаланганда өтө орчундуу. Матраимовду адам болгон Атамбаев болсо, ага каршы аракеттер менен Жээнбековду кулатууну көздөгөн. Чек ара кызматы күзүндө УКМКнын карамагына өткөрүлгөн. Ошондуктан Ташиев чек ара маселелерин тейлей да алат, жана алар тууралуу андан да бетер сүйлөй алат. Декабрдан бери Ташиев жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын коррупцияга аралашкан тууралуу да айтып келет. Жана маселе кандай болуп аяктаса дагы, коррупция менен күрөштүн аркасынан Ташиев атагын чыгарып алды. Өз алдынча сот тармагынын жетекчиси коррупцияга малынган деп шектелгени эле, кайсы болбосун мамлекет үчүн шерменделик. Бирок Матраимов сөзсүз камалсын деп келген айрым өкмөт уюмдар Калиева менен байланыштуу сот өкүмү менен күнөөлүү деп табылганга чейин эч кимди айыптабаш керек дегени да өтө кызык. Бирок Матраимов жөн гана бажыдагы ууру болсо, Калиева бүткүл сот системасынын башчысы эмеспи. Коомубуз бузулгандан бузулуп бараткандай. Ошондо
Саламат болуңуздар.